бизге коноктор келип катышып отурат. Биздин келечек муундарыбыз бүгүн ушу бүткүл дүйнөлүк балдарды коргоо күнү. Ошого жараша биздин жыйыныбызга да Кыргызстан мамлекетинин бардык региондорунан жаштар чогулуп, жыйыныбызга катышып отурат. Уруксат берсеңиздер, мен кыска куттуктоо сөзүмдү арнап кетсем сиздердин атыңыздардан, урматтуу депутаттар. Саламатсыздарбы, урматтуу жаш мекендештерим? Бүгүнкү маанилүү балдардын эл аралык күнүндө жана Бириккен Улуттар Уюмунун балдар укуктары тууралуу конвенциясынын кабыл алынган күнүндө, ошондой эле менин кесиптештерим, Кыргыз Республикасынын легендарлуу парламенттин депутаттары аталган конвенцияны кабыл алганын 25 жылдык мааракесине силер менен жогорку кеңештин ичинде учурашып жатканыма кубанычтамын. Конвенция ага кол койгон мамлекеттердин саны боюнча бардык эл аралык документтердин арасында чемпион болуп саналат. 1994 жылы Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун балдар укуктары тууралуу конвенциясынын ратификациялап, муну менен балдардын укуктарын аткарууга жана коргоого милдеттеме алган. Ошондон бери Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФ менен да жемиштүү кызматташтык уланып келет. Биздин элдин тарыхында балдар дайыма өзгөчө орунду ээлеген. Алар дайыма үй бүлөнүн жана коомдун тең укуктуу мүчөлөрү болуп саналышат. Илгери коомдун жана уруулардын жашоосундагы негизги маселелер талкууланып, чечим кабыл алынган курултайларда өспүрүмдөр жана жаштарда сөз сүйлөшчү. Алардын ой пикири, сунушу дайыма эске алынчу. Эми конвенциянын жоболорун кабыл алуу жана ишке ашыруу менен балдардын абалына өзгөчө статус жана маани берилип, алар укуктун субъектлерине айланышты. Ошондой эле урматтуу депутаттар, мына сиздер жакшы билесиздер, бизде 1 жыл мурун ушу социалдык тармакта балдарга кам көрүү маселесинде, алардын ата-энесине кам көрүү маселесинде биз жогорку кеңеш жакшы мыйзам кабыл алып бергенбиз. Сүйүнчү пул деген мына бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан бул мыйзам иштеп, жаңы төрөлгөн ымыркайларга 4000 сомдон ашык мынакей сүйүнчү пул берилип атат. Жылдан жыл бул сумма өзгөрүп, мынакей келечекте көп суммага айланат деген ниетти айткым келет. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген биздин жаш балдардын ата-энесине да өкмөт тарабынан бүгүнкү күндө айлык акы чеберилип, мынакей кам көрүп жаткан учур. Мына ушунун бардыгы жогорку кеңештен токтом катары, мыйзам катары сиздер алып бердиңиздер эле. Мен ойлойм, бул биздин келечектеги балдарга мамлекет тараптан, өкмөт тараптан, биз тараптан кол сунгандыкты, камкор көргөндүктү белгилерин бириз деп айткым келет. Балдар маселеси дайыма биздин мамлекеттин көңүл чордонунда болуп келген жана жогорку кеңеш өз ишмерлигинин алкагында Кыргызстандагы балдардын укуктарын коргоону ыраттуу түрдө ишке ашырууга өз салымын кошууда. Айрыкча депутаттар бул багыттагы маанилүү мыйзамдарды иштеп чыгууга жигердүү катышууда. Тагыраак айтканда, 2006 жылы 1 Кыргыз Республикасынын балдар тууралуу кодекси кабыл алынган. Аталган кодекс учурда кайрадан каралып, ага прогрессивдүү эл аралык стандарттар жана ченемдер кошулду. Бул ченемдик укуктук акт буунун балдар укуктары боюнча комитеттин сунуштоосунда жооп катары иштелип чыкты. Ошондой эле жогорку кеңеш саламат сактоо жана балдардын тамактануусуна, эрте куракта билим алуусуна жана өнүгүүсүнө тиешелүү социалдык коргоо чөйрөлөрүндө прогрессивдүү мыйзамдарды кабыл алды. Бул мыйзамдарды ишке ашыруунун натыйжасында өлкөдө 5 жашка толо элек балдардын арасында өлүм саны азайды. Баштапкы вакцинациянын жардамы менен 80% ашык балага коркунучтуу жугуштуу оорулардан корголду. Биздин өлкө бардык балдар 1 жылдык мектепке чейинки даярдыктан өтөт. Балдардын эрте куракта өнүгүү программаларына жеткиликтүү 14%дан 40%га чейин өстү. Бул программаларга элеттик аймактардан балдар кошулуп, алардын саны көбөйүп жатканына абдан кубанычтамын. Албетте, азырынча айрым маселелер чечиле элек. Атүгүл балдарга карата зомбулук өңдүү жаңы коркунучтар да пайда болууда. Ошондуктан бардык балдардын өзгөчө эң эле аярлуу балдардын абалын жакшыртуу биздин ишибиздин күн тартибинде турат. Ардактуу келечек ээлери,
Бүгүн жогорку кеңештин депутаттарында силердин көйгөйлөрүңөрдү, каалооңарды жана айрым кызыктырган маселе болсо, өз оозуңардан угуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Биз үчүн бул жолугушуу өтө маанилүү. Бүгүн жыйында айтылган ар бир маселени, берген сунуштарыңарды сөзсүз карап, алардын чечилишин өз көзөмөлүбүзгө алабыз. Анткени балдардын келечегине керектүү бардык иш-аракеттер көз жазымында калбашы керек. Жогорку кеңеш да, өкмөт да аларды аткаруу үчүн жоопкерчилик алган. Силерге жемиштүү, пайдалуу барылашууну чын дилимден каалайм. Жана барыңыздарды парламенттин ичинен кайрадан көрүүгө куштармын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Рахмат, ошондой эле президенттин өкүлү да сөз сүрүп атат. Куттуктоо сөз сизде, Курманбек Сапарович. Урматтуу депутаттар, Сооронбай Шариповичтин атынан дагы расмий тилде куттуктап коелук, кайрылуу кылып. Уважаемые соотечественники, 30 лет назад на глобальном уровне была принята Конвенция о правах ребенка. А в этом году исполнилось 25 лет со дня присоединения Кыргызстана к данной конвенции. Каждая страна, думая о перспективах своего развития, инвестирует в подрастающее поколение. Одной из важных задач нашего общества является воспитание нового поколения, всесторонняя его подготовка к принятию ответственности за судьбу страны, ее развитие и безопасность. Сегодня, в непростое время, каждый ребенок, как никто другой, нуждается во внимании и заботе, как со стороны родителей, так и со стороны государства. Компания «Тумар», начатая 1 июня текущего года, должна стать ежегодной. Свыше 8 тысяч граждан поддержали «Тумар». Мы должны совершенствовать законодательство, соблюдать права детей, снижать детскую бедность, обеспечивать доступ к полноценному питанию, развитию в раннем возрасте к качественным образовательным программам. Мы обязаны пресекать эксплуатацию детского труда, не допускать насилия, решать проблемы сиротства и охраны здоровья детей. Каждый ребенок в Кыргызстане должен жить и развиваться в условиях семейного окружения и безопасной среде. Нам всем необходимо помогать детям с инвалидностью, давая им справедливый шанс в их образовательном развитии наравне со сверстниками. Призываю весь народ Кыргызстана не проявлять терпимость к насилию и преступлениям, безразличию в отношении детей, к правоохранительным органам, органам суда, проявлять чуткость и внимательность к детям, жертвам преступлений и насилия, не допускать безнаказанности преступников и безответственности государственных органов и местной власти. Наши дети умные, талантливые, успешные и красивые. Мы ими гордимся. Пусть на лицах наших детей всегда сияют веселые улыбки, а любовь и теплота всегда окружают сполна. Государство приложит все усилия для формирования общества со здоровыми, образованными и уверенными в себе детьми, которые будут основой для развития нашей страны. Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков. Рахмат. Рахмат.